Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Машинкаңарда суу кетпей калса, суу суюн калып калса, кандай манипуляцияларды кылабыз? Эң биринчи эле машинканы ылдыйында көбүнчө оң жагында фильтр болот. Ошо фильтрди ачып тазалайбыз. Бул жакта ачканда андай бурагыч болот. Фильтрдин крышкасы. Ушуну бурасаңар, içindеги суу ушул жак менен агып чыгат. Анан бул жерге тыйындар, топчулар, ошол нерселер топтолуп, бул жерде помпа айланбай калат, насос. Ошонун айынан суу кетпей калат. Бул биринчиси. Ал жер тазалагандан кийин деле суу кетпей аткан болсо, мына сливной шлангасы барбы аркасындагы. Ошол сливной шланганын ичине мусор толуп калган болот. Мен учурумда мен бул жакты тазалагам. Мусорлор чыкты, тыйын тыпырлар. Эми дагы деле насос жакшы сууну айландыра албай атат. Эми азыр шланганы текшеребиз. Азыр кир машинени чалкалатып туруп, бул жагына түртүп туруп эле чалкалатабыз дагы. Бул жака түртүп, аркага чалкалатып туруп, анан мына помпанын астына киребиз. Силер өзүңөрдүн шартыңарга карап каласыңар, бул жакка чалкалатсаңар болот да. Главный мунун астына доступ болуш керек. Азыр мен аркага чалкалаткан астында мындай крышкасы бар экен. Ошо ыңгайсыз болгондуктан бет маңдайын ачтык да. Панелди ачтык. Андан кийин алдында турган эшигин ачтык. Аны ачардан мурун бул жерде немеси болот, кольцосу чыгып кетпей турган резинканы чыгарбай турган. Аны алдык дагы. Резинканы чыгарып алабыз да, мына эшиктен. Эшиктин бул жеринен резинканы чыгарып алабыз. Эми мына насоско доступ болду. Мына жерде чечкенде, ушул жерде мусор тыгылып калган да биздечи азыр. Бул жанагы шланга жогору жактан келип атпады беле? Ал жакта сливной. Ошол жерге келет. Ушундай нам бар. Анан слив болуп чыгып кетчү эле канализацияга. Азыр ушуну текшеребиз. Эми азыр сууну, бул жакта сууну төгүп алышыбыз керек. Бул жерде мына сливной, аварийный сливной бар. Бул жакта ачса деле чыгат суучу. Ушундай кылып төгүп алабыз. Азыр мына бактын ичинен келген шланганы эзгилесем, тип кирип алып атат. Помпаны бул жерден чыгарып алдым, бир болуп мен. Азыр мына чарага ушул жерден эле агыз берем да. Крышкасын снимать этсек. Мынакей. Бул жактан келген шлангадан, бактан келген шлангадан, жактан. Жакты азыр эзгиледим да. Эзгилегенимде мынтип пайпак чыкты. Пайпак тыгылып калыптыр да. Кир машинени иштеткенде чөнтөгүндө жаш балдардын немесинен карап коюш керек. Бул шланга текшерилди, таза экен. Эң негизги ошо причинасы мына пайпак тыгылып калыптыр да. Анан мындай барабандын ичинде кандай пайпак бул жака өтүп кетет десе, мына манжетный резинка менен барабандын ортосунан мына шел барбы? Ушул жерден кирип кетет да.
Azыр ушуну кайра чогултабыз. Болду.